Жанбек Калканович, аталган мыйзам долбоору маанилүү, абдан жакшы. Кредит мөөнөт 15 жыл экен, жеңилдетилген мезгил 4 жыл пайыздык чейин, бул 1%. Анан эми Талас, Кемиш, Шопоков шаарлары бул кичинекей компактный шаарлар да. Азыркы учурда биз бул мыйзам долбооруну биз кабыл алып беребиз, сөзсүз түрдө колдойбуз. Анан келечекте кредитти ким төлөйт? Эл төлөйбү же Минфинби? Ким ушу боюнча маалымат берип койсоңуздар? Рахмат, Кырсыбек Исламович. Кемин шаарында 9,7 миң жаранга суу жалпы суммасы 4 миллион евро, анын ичинен кредит 2 миллион евро, грант 2 миллион. Суу түтүктөрүн жаңылоо жана канализация тармагын алмаштыруу жана кеңейтүү жумуш иштери каралган. Шопоковго болсо 9,5 миң жаран сууга муктаждыктары ошо дагы эле ошо 4 миллион евро, анын ичинде 2 миллион евро кредит, 2 миллион грант болуп эсептелет. Суу түтүктөрүн жаңылоо жана канализация тармагын алмаштыруу Талас шаарында болсо 7,2 миллион евро, анын ичинде кредит 3,6 миллион евро, грант 3,6 миллион евро да. Ошол өзлөрү мэрлер өзлөрүнүн анткени баары дотациядан чыккан, өздөрү ошо каржы мэрлер ошол шаар тарабынан жабылат. Эл төлөйт экен да, туурабы? Бул эми ичүүчү сууду жана ичүүчү суу системасын, канализация системасын жакшыртуу багытында, жандандыруу багытында иштелип чыккан долбоор да бул, туурабы? Анан ошондо 3 шаардын жашоочулары сууга келген тарифти төлөп, водоканалга, анан кредит кайтарылат экен эл тарабынан. Биз жанагы мен айткан жана 4 шаарга окшоп, туурабы? Суудун тарифи көтөрүлүп кетпейби анан, урматтуу мэрлер? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Шопок шаарынын мэри Станов Нуралий Санзбаевич. Азыркы күндө бизде сууга төлөмдөр ар бир адам на душу населения деп чогултуп атабыз. Бул проект киргенден кийин жана ар бир үйгө кожолукка счетчиктер коюлат. Тарифтин баасындагы антимонополия менен биргелешип тариф көтөрүлөт. Основной части ошо элден чогулган акча каражатка кредит кутулат и мэрия жергиликтүү бюджеттен дагы каржылап турабыз. Өзүңүздөр кайтарат экенсиз келечекте, туурабы? Туура. Анан Жанбек Калканович, бул 3 шаардагы бул аталган мыйзам долбоору кабыл алынып, урматтуу президентибиз кол койгондон кийин күчүнө кирет да, туурабы? Анан акча келип түшөт. Түшкөндөн кийин долгострой болуп кетпейби булдан 1 жыл, 2 жылга, 3 жылга? Бизде ошол шаардын башчылары отурат, ошол өзлөрүнүн ошол кайсыл компания алса, ошол компания аркылуу мэрлер өзлөрү контроль жасайт да ошо. Жергиликтүү бийлик өзүнө эле бериш керек да, себеби жоопкерчиликти өздөрү алыш керек. Эми сиздер көзөмөлдөп бул жактан комиссия барып, тиешелүү министрликтер барып, мындай тоскоолдук жаратат да. Негизи шаардын бийлигин өткөрүп берсе, булар керт башы менен жооп берип, булар эртерээк освоить этет деген мааниде айтып атам да. Кандай дейсиздер, урматтуу мэрлер? Туура элеби? Туура эле, бул тендерлердин баары тең ушу биздин мойнубузга жүктөлгөн. Жерине биз карайбыз, тендерлерди биз жарыялап, биз өткөрүп, ошо көзөмөл толугу менен биз тарапка берилет да. Бул абдан жакшы да, аталган мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат.